Мен Курмушев Самидин, Кайнарбулак эс алуу жайынын жетекчиси боламын. Бул эс алуу жай 2019-жылы уюшулганга чейин жөнөкөй эле жер болчу. Жолдорун оңдодук, арча токойлуу, таза суусу бар. Азыркы күндө 2 боз үй, 6 адамдар отуруучу керебеттер коюлуп иштеп жатабыз. Күн сайын 100ге жакын кишини тейлегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр 50ден кем эмес адамды тейлеп жатабыз. Бул жерде түнөп кетсе да болот. Бүгүнкү күндө туризм программасынын негизинде жаңы жатакана салуу иши жүрүп жатат. Кудай буйруса, жакынкы мезгилде дагы жаңы программалардын үстүндө иш алып баруу ниетиндебиз. Бир кишиге күн сайын 150 сомдон алабыз, жатып калгандардан 300 сом, тамак жасап берсек 300 сом алабыз. Анан эгерде кошумча тамак жасап бер дегендер болсо, аялым ашпозчу 300 сом акы алат. Мындан тышкары жатаканаларга элди тейлеп жатканга толук көрпө төшөктөрдү беребиз. Ийде шаяктарды отун суу менен камсыз кылабыз. Түн ичинде движок менен электр энергиясын да камсыздап беребиз. Музыкасы бар. Кайнарбулакка окуначы, акын Ажа бабабыз Эсеналиев, Абдылахат абабыз ыр жазган экен, ага терең ыраазычылык билдиремин. Бул атайын өз жанынан чыгарып, ушул жерде салып кеткендиги үчүн ушуну чыгарып келиптир бүгүн. Биз муну Кудай буйруса илип коебуз.